минашайтуанирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн мен сиздер менен курма менен ооз ачуунун сообу жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Курма менен ооз ачуу пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрү болуп саналат. Фаманна Анасин радиаллаху анха кале. Анастан рываят кылынган бул хадис: Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам юфтару аля ротибату кабля ан юсалли. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам шам намаздан окуудан мурда фаиллам такун фаала тамрати фаинна лам такун. Жаңы курма менен оозун аччу. Жаңы курма болбосо хаса хасаватин миналма. Кургак курма менен, ал болбосо суудан канча бир ууртам уурдап койчу дейт. Ошондуктан курма менен ооз ачууга шарт болбосо суу менен ачса болоорун айтылган. Урматтуу момун мусулмандар, Кыргызстанда бизде өскөндө мөмө чөмөлөр менен ачсаңыздар болот. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.